2005-жылы Садыр Жапаров депутат болып турган кезинде Түпели андан Боронбой хандын эстелигин тургузуп берүүнү суранышат. Ал убадасын депутат 2008-жылы орундатып берет. Кымбаттуу туугандар, акыр аягында айта турган, момунун баарын мойнуна алып, ушу кишини ушундай даражага жеткирейин деген, бул адам байыган сайын пейли тарый баштайт көпчүлүк учурда. Байлык, бийлик, ошонун баарын адамгерчилик менен тең салмакта кармаган адамдар аз. Бул чындык. Бирок арабызда мына колубуз куру эмес. Боронбайдын именно ошондой ошол адамдын жүрүш турушун, ошол адамдын кеңпейилдигин сактаган адамдар бар экен. Мына Садырды мен мурун депутат болучакты билчү эмесмин. Депутат болгондон кийин ушу 2 шайлоочу келип калды. Ошондо мен Садыр Садагасы сен ағы депутатқа эметкенде мен Жаңгорозду депутат кылам деп сенин адресиңе дай бир жаш бала экен деп ошентип менен өзүнө айттым. Ой байке, мына кең пейилге андай болот саясатта. Мен аны ойыма да албайм. Жанагы сурооңуз кандай деди. Мына ушундай десем жүгүрүп барып ошол маселелерди чечти. Эли менен жазбачы. Өзүңдө ушул чоң үмүт кыла турган иштериң бар. Ушуну мен айтарым, ушу Садырга дагы бир кол чап коюңуздарчы, кымбаттуу туугандар.